Саламатсызбы, как здоровье? Жақсы, Құдай болсын. Сотто Адахан Мадумаров сурак алына баштайт. 29 февралда Бишкектин 1-май райондук сотунда Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров сурак алына баштайт. Бул тууралуу саясатчынын адвокаты Юлия Богданова билдирди. Анын сөзүнө караганда 27 февралдагы соттук отурумда прокурорлордун жана жабырлануучу тараптын күбөлөрү келген жок. Ушундан улам судья шектүүлөрдү суракка алууну баштоо чечимин кабыл алды. Адахан Мадумаровго 2 кылмыш иши козголуп, бир өндүрүшкө бириктирилген. Биринчиси Кыргыз-Тажик чек арасындагы тилке боюнча 2009-жылы протоколго кол койгон үчүн ага мамлекеттик чыккынчылык деген берене менен айып тагылууда. Президент Садыр Жапаров буга чейинки маектеринде ошол протоколдун айынан Баткендеги 4 көчө талашы жаралып жатканын билдиргени бар. Адахан Мадумаров ал протоколдун юридикалык күчү жок экенин айтып келет. Экинчиси Чыңгыз Абдумомунов аттуу адам 2015-жылы Бүтүн Кыргызстан партиясына $50.000 бергенин айтып, аны кайра кайтарып берүү өтүнүчү менен милицияга арыз жазган. Бул факты боюнча алдамчылык беренеси менен кийине коюлган. Бул ишке байланыштуу Бүтүн Кыргызстан партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Акыл Айтбаев да шексен алып жатат. Адахан Мадумаров да 2023-жылы 2-сентябрда Бишкекте жашы жетелик уулун жетелип жүргөн жеринен милициянын атайын даярдыктагы бөлүгүнүн кызматкерлери кармап кеткен. Ошондон бери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин убактылуу кармоочу жайында жатат. Ал коюлган айыптарды четке кагып, мунун баарын саясий куугунтук деп сыпаттап келет. Саясатчынын иши боюнча 1-май райондук сотунда жумасына 2 жолу соттук отурум өтүп жатат. Ушул күнгө чейин 40 адам күбө катары көрсөтмө берди. Алардын арасында азыркы жана мурдагы чиновниктер да бар. Маалымат булагы Азаттык. Алып баруучу Нурза Токтосунованын кызы узатууда салават айтуу демилгеси сынга кабылды. Алып баруучу Нурза Токтосунова алгачкы жолу антраксыз, бийсиз той алып барды. Бул тууралуу ал өзүнүн социалдык тармактагы баракчасы аркылуу билдирди. Бүгүн музыкасыз, антраксыз, бийсиз той алып бардым. Келинди кыздар алып чыгышты. Нур кыздар салават группасын ачтым. Мындан ары ислам иш-чараларында салават айтышат, бата берип койгула, өтө сүйүнүп турам деп жазган ал. Буга соц тармактын колдонуучулары Нурза Токтосунова арабтардын идеологиясын, салтын алып келип Кыргыздын тарыхын, салтын жана маданиятын талкалап жатканын айтышкан. Тилинен чаң чыккан Нурзат Кыргыз элинин кызы элең го. Мынча бат өзгөрүп, Кыргыздын салтын, маданиятын чанып кеттиң же сатылдыңбы? Бул жерде дин жок, бул жерде арабтын идеологиясы гана бар. Динди жамынып, Кыргыздын тарыхын, салтын, маданиятын талкалап, бөтөн элдин дилин, маданиятын жайылтып жаткандар чыккынчы эл душманы деп аталат. Кылым карыткан кыргыз салтын өз тилинде даңызаласаңыз, элиңизге салымды чоң кошмоксуз. Нурзатайым, арабтар кыргыз тилинде кыздарын узатканын көрдүңүзбү деген терс сын пикирлер жазылган. Маалымат булагы Суперкечи. Кыздарды чет өлкөгө сойкулук кылууга жөнөтүп турган деген шек менен 3 адам кармалды. Бишкекте кыздарды чет мамлекеттин аймагына интимдик кызмат көрсөтүү үчүн жөнөтүп жүргөн адамдардын тобу кармалды. Бул тууралуу 1-май райондук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Башкармалыкка 28 январда чет мамлекеттин жараны жана ал менен жакын мамиледе турган Кыргыз Республикасынын жараны алдын ала түзүлгөн бүтүн боюнча кыздарды чет өлкөгө жөнөтүп жаткан боюнча маалымат түшкөн. Алар кыздарды жеңил акча табасың деп сойкулук менен алектенүүгө даярдашкан. Аталган факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 166-биринеси адамдарды соодалоо менен кылмыш иши козголгон. Тергөөнүн жүрүшүндө шектүү катары 1975-жылы туулган КФ, 1993-жылы туулган ЧН жана чет мамлекеттин 1987-жылы туулган ГЖ аттуу жараны кармалган. Такталгандай жогорудагы адамдар кыздарды чет мамлекеттин аймагына сойкулук менен алектенүү үчүн жөнөтүүнүн алдында иштин чоо жайында аймактагы кайтышкан эмес. Андан соң жөнөтүлгөн кыздардын ар биринен $3000 суммасында пайда көрүшкөн. Маалымат булагы Кактус Кейджи. Россия Федерациясы 1-марттан тарта бензин экспортуна убактылуу тыюу салат. Мындай маалыматты Россиянын вице-премьер-министри Александр Новактын өкүлү журналисттерге билдирди. Убактылуу чектөө жарым жылга созулат. Мындай чара жаз жай мезгилиндеги суроо талапка, ошондой эле нефтини кайра иштетүүчү заводдордогу пландуу оңдоо иштерине байланыштуу. Чектөөлөр Евразия экономикалык биримдигиндеги өлкөлөргө, Түштүк Осетия, Абхазия, Монголия жана Өзбекстанга карата жүргүзүлбөйт.
Камчыбек Ташиевдин уулу өзү жашаган батирин жалгыз бой энеге белек кылды. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин уулу Тимурлан Ташиев өзү жашаган батирди жалгыз бой энеге белек кылып берди. Бул тууралуу Регион телеканалы билдирди. Маалыматка ылайык, Ташиевдин уулу өзү жашаган батирин 4 балалуу Тахмина Ашимовага берген. Ашимованын жолдошу 2020-жылы ковидтен каза болгон. Ал ошондон бери батирлеп жашап келген. Мен Ташиевдин уулу болом деп эле алып келди. Бүгүнтөн баштап силердин үйүңөр жылуу, жумшак жашаңыздар деди. Мен түшүмгө деп ойлодум. Аябай ыраазыбыз. Жууркан төшөк бардык эмеректер менен экен деди ал көзүнө жаш алып. Жаңы туу түшүрүлгөн паспорттор апрелден тартып чыгарыла баштайт. Кыргызстан жаңы өзгөртүлгөн туусу түшүрүлгөн паспорттор жаңы туулгандыгы тууралуу күбөлүктөр апрель айынын ортосунан тарта бериле баштайт. Бул тууралуу Калктык каттоо департаментинин башчысы Арсен Миңбаев 27 февралда парламенттин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш комитетинин жыйынында билдирди. Негизи туунун өзгөрүшү менен документтерди толук алмаштыруу талабы жок. Азыр жарандардын колундагы паспорттор мөөнөтү бүткүчө иштейт. Ал эми план боюнча бизде жаңы туу түшүрүлгөн ички паспорттор апрелдин ортосунан тартып берилет. Жалпы жарандык паспортты келерки 2025-жылдан тартып бере баштайбыз, деди Миңбаев. Жогорку кеңештин транспорт, коммуникация архитектура жана курулуш боюнча комитети 27 февралда жарандык абалдын актылары тууралуу мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда карап жатат. Санариптик өнүктүрүү министринин орун басары Замир Кожомуратовдун депутаттарга маалымдашынча, мыйзамды өзгөртүү мамлекеттик каттоонун электрондук форматка өткөрүлүшүнө багытталган. Кыргызстан мамлекеттик туусун өзгөртүү тууралуу мыйзамы былтыр декабрда жогорку кеңеште кабыл алынган. Ага президент Садыр Жапаров 22 декабрда кол койгон. Мыйзам 26 декабрда мамлекеттик эркин тоо гезитине жарыялангандан кийин күчүнө кирген. Министрлер кабинетинин жаңы кабыл алынган туунун техникалык өзгөчөлүгүн бекиткен токтому 29 декабрда кабыл алынган. Кыргызстан мамлекеттик туусу өлкө эгемендик алгандан кийин алгачкы парламенттин 1992 жылдын 3 мартында токтому менен бекитилген. Маалымат булагы Назарньюз. Жалал Абадта жаназада мал сойгондор 200 000 сом айып пул менен жазаланат. Жалал Абадта маркумду акыркы сапарга узатууда мал сойгондорго айып пул салынат. Бул тууралуу шаар мэриясы билдирди. Муниципалитет ысырапкорчулукту токтотуу боюнча президенттин буйругун эске салып, мындан ары ашыкча чыгымга жол бергендерге 200 000 сом өлчөмдө айып салынарын айтты. Белгилей кетсек, Ноокат районунда ысырапкорчулукка каршы буйруктун алкагында аялдарга кафе, чайханага чогулууга жана үй бүлөлүк маарекелерди коомдук тамактануучу жайларда өткөрүүдөн алыс болуу боюнча чакырыктар айтылууда.